Коомдук маанилүү маселелерди чечүүгө жарандык коом сырттан грант тартып келет, адатта эл аралык донорлордон. Бул каражаттар болсо Кыргызстандын экономикасында калат. Мындай айтканда коммерциялык эмес уюмдар кызмат экспорттошот. Коммерциялык эмес уюмдар ишке ашырган кайсыл гана долбоор болбосун, башкысы менен катар реалдуу тармакка дагы түздөн-түз салым кошот. Конференц залдарды ижарага берүү бул мейманкана бизнесинин негизги киреши булагы. Мисалы, Bridges отели кирешенин 50%-ын жарандык сектор өткөргөн иш-чаралардын эсебинен табат. Коммерциялык эмес уюмдардын буйртмасы кейтеринг кызматын көрсөткөн. Тактап айтканда, Coffee Break Фуршат уюштурган Maggie Catering компаниясынын 70% кирешесин камсыз кылат. Жарандык коом күчтүү болсо, Кыргызстандын аймактагы диалог аянтчасына айлануу мүмкүнчүлүгү бар. Мунун аркасы менен өлкөдө ишкер туризм өнүкмөк. Ал болсо өз кезинде башка тармактарды тартып кетет. Мисалы, коомдук тамактануу жайлары, логистика, сувенирдик буюмдарды өндүрүү жана сатуу жана башка. Кеп бир гана борбор кала жөнүндө эмес. Дал ушул коммерциялык эмес уюмдар аймактагы туристтик тармактын өнүгүшүнө дагы салым кошкон. Өлкөнүн алыскы аймактарында биринчи конок үйлөр дал ушул коммерциялык эмес уюмдардын суроо талабынын аркасы менен пайда болгон. Инфраструктуранын өнүгүүсү менен ал жерлер туристтерге кызыктуу боло баштады. Коммерциялык эмес уюмдар ошондой эле офистерди ижарага алышат. Демек, бул кыймылсыз мүлк тармагына болгон салым. Ошондой эле типография кызматтарынан такай колдонуп, канцелярдык каражаттарды сатып алышат. Жарандык сектордун суроо талабынын аркасы менен өлкөдө продакшн кызматы дагы өнүгүүдө. Жана албетте коммерциялык эмес уюмдар алды менен бул иш берүүчүлөр. Алар таза жана ачык иш алып барып, салыктын баардык түрүн толук төлөшөт. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүнү демилгелегендер жөн гана ачык айкындуулукту көздөйбүз дегени менен бул тармак ансыз дагы ачык иштейт. Мыйзам долбоорунун чыныгы максаты болсо басмырлоо жана жарандык сектордун үлгүсүндө эл душманы деген образды жаратуу. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен коммерциялык уюмдар аярлуу болуп калат жана алардын саны кыскарат. Демек, коом үчүн керектүү жана маанилүү болгон иштер азаят. Аны менен катар коммерциялык уюмдардын реалдуу экономикага кошкон салымы дагы кыскарат. Коммерциялык эмес уюмдар Кыргызстандын реалдуу экономикасына олуттуу салым.